Жалал Абад шаарындагы 200гө чукул жаштар адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынгандыгынын 70 жылдыгын белгилеп жөө жүрүшкө чыгышты. Бул акцияны Кыргыз Республикасынын кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору өлкөнүн 7 дубанында уюштурду. Ал эми Жалал Абад шаарындагы жүрүштү өткөрүүгө жергиликтүү бийлик жана күч органдары жакындан жардам берип, кол кабыш кылышты. Иш-чарага жогорку окуу жайларында юриспруденция кесибине окуп жаткан студенттер тартылды. Анткени алар келечектеги укук коргоочулар катары адам укуктары тууралуу азыртан жакшы билиши керек. Адам укуктарын жар салган ураан жазууларды көтөрүп чыккан топ жаштар шаардын бир четинен Борбордук аянтка чейинки аралыкты басып өтүштү. Эске сала кетсек, адам укуктарынын жалпы декларациясы 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Бул декларацияда жазылып тургандай ар бир адам тилине, динине, денесине, жашаган шартына карабастан мыйзам алдында бирдей деп көрсөтүлгөн. Адам укугун коргоо күнү менен баарыңарды куттуктайм. Бул кесипти биз өзүбүз сүйүп, ушул кесип менен келечекте иштейбиз деп бул кесип тандап алганбыз. Ошондуктан бул жерге бүгүн бардыгы өз каалоосу менен келди. Бул жерден биз эмне алдык? Бүгүн бул майрамды көбү да билбесе керек эле. Анан ушул майрамды бүгүн биз биринчиден билдик, экинчиден стимул алдык. Азыр айтылып кеткен сөздөр. Биринчиден өзүңөр укугуңарды карагыла. Бир өзүң укугун карасаң, анан гана башка бирөөнүн укугун коргой аласың да.